35-бөлүм. Кудай Жакыпка мындай деди: Ордуңан туруп Бейтелге жөнө. Ошол жерде жаша. Ошол жерге бир тууганың Эйсаптан качып бара жатканыңда сага келген Кудайга курмандык чалынуучу жай кур. Ошондо Жакып өз үй бүлөсү менен өз кишилерине мындай деди: Бөтөн кудайларыңарды таштагыла, тазаланып, кийимиңерди алмаштыргыла. Ордубуздан туруп Бейтелге жөнөйлү. Менин башыма оор күн түшкөн күнү мени угуп, мен жүргөн жолдо мени менен бирге болгон Кудайга курмандык чалынуучу жай курайын. Алар Жакыпка өздөрүнүн бөтөн кудайларын, кулактарындагы сөйкөлөрүн беришти. Жакып аларды Шекемдин жанындагы Эмен дарагынын түбүнө көөм салды. Ошентип алар жөнөп кетишти. Тегерек четтеги шаарларга Кудайдын коркунучу туулуп, Жакыптын уулдарынын артынан куушкан жок. Жакып өзүнүн кишилери менен Канаан жериндеги Лузга, башкача айтканда Бейтелге келди. Анан ал жерге курмандык чалынуучу жай куруп, ошол жерди Эл-Бейт-Эл деп атады. Анткени ал өз бир тууганынан качып бара жатканда ушул жерде ага Кудай келген. Ребекканын эмчегенеси Дебора каза болуп, Бейтелдин төмөн жагындагы Эмен түбүнө коюлду. Жакып аны Алан-Бакут деп атады. Жакып Месопотамиядан кайтып келгенден кийин Кудай келип ага батасын берди. Ошондо Кудай ага мындай деди: Сенин атың Жакып, мындан ары сенин атың Жакып эмес, Ысрайыл болот. Ошентип ага Ысрайыл деген ат койду. Кудай ага дагы: Мен кудуреттүү Кудаймын, укумдап тукумдап көбөйө бер. Сенден көптөгөн элдер, падышалар чыгат. Мен Ибрайым менен Исхакка берген жерди сага жана сенден кийинки укум тукумуңа берем деди. Анан Кудай андан ага сүйлөгөн жерден көтөрүлүп кетти. Ошондо Жакып Кудай ага сүйлөгөн жерге таштан эстелик тургузуп, анын үстүнө атап куюу курмандыгын куюп, анын үстүнө зайтун майын куйду. Ошентип ал Кудай өзүнө сүйлөгөн жерди Бейтел деп атады. 16. Анан алар Бейтелден жөнөп кетишти. Эфратага бир аз калганда Рахел төрөдү. Анын төрөтү оор болду. Ал төрөттөн кыйналып жатканда аначы кемпир мындай деди: Коркпо, анткени мунуң да уул болот. Жаны чыгып бара жаткан Рахел баланын атын Бен-Они койду. Бирок баланын атасы анын атын Бенжамин койду. Рахел өлүп, Эфратага бараткан жолдун боюна коюлду. Башкача айтканда Бейтлехемге коюлду. Жакып анын мүрзөсүнүн үстүнө эстелик койду. Ал мүрзөнүн үстүндөгү эстелик бүгүнкү күнгө чейин турат. Анан Ысрайыл жолго чыгып, Эйдер мунарасынын артына чатырын тикти. Ысрайыл бул өлкөдө жашап турганда Рубейим барып, атасынын күңү Била менен жатып чыкты. Муну Ысрайыл укту. Жакыптын 12 уулу бар эле. Леянын уулдары Жакыптын туну Рубейин, андан кийинкилери Шимон, Леби, Жүйүт, Исахар жана Забулун. Рахелдин уулдары Жусуп менен Бенжамин. Рахелдин күңү Биланын уулдары Дан менен Напталы. Леянын күңү Зилпанын уулдары Гат менен Ашыр. Жакыптын бул уулдары Месопотамияда төрөлүшкөн. Ошентип Жакып атасы Исхакка, Ибрайым менен Исхак жашаган Мамреге, Кирият Арбага, башкача айтканда Хебронго келди. Ошондо Исхак 180 жашта эле. Исхак каарлыгы жетип, өмүргө тоюп, көз жумуп, өз элине кошулду. Аны уулдары Эйсап менен Жакып коюшту. 36-бөлүм. Эйсаптын башкача айтканда Эдомдун санжырасы мындай. Эйсап Канаан кыздарынан аял алды. Ал Хеттик Эйлон кызы Аданы, Хибилик Сибон уулу Ананын кызы Олибаманы жана Исмаил кызы Ныбайоттун карындашы Басматты алды. Ада Эйсапка Элипазды төрөп берди. Басмат Ребуэлди төрөдү. Олибама Жейушту, Жаломду жана Коракты төрөдү. Эйсаптын бул уулдары Канаан жеринде төрөлүштү. Эйсап аялдарын, уулдарын, кыздарын, үйүндөгү бардык адамдарын, үйүр малын, Канаан жеринде тапкан бардык мал мүлкүн алып, бир тууганы Жакыптан бөлүнүп башка жерге кетти. Анткени алардын мал мүлкү аябай көп болгондуктан бирге жашай албай калышкан эле. Малынын көптүгүнөн аларга жашаган жери тардык кылды. Эйсап Сейир тоосуна жайланышты. Эйсап бул Эдом. Сейир тоосундагы Эдомдуктардын атасы Эйсаптын санжырасы мындай. Эйсаптын уулдарынын аттары: Эйсаптын аялы Аданын уулу Элипаз жана Эйсаптын аялы Басматтын уулу Ребуэл. Элипаздын уулдары Тейман, Омар, Сепо, Гатам жана Кенас. Тимна Эйсаптын уулу Элипаздын күңү болгон. Ал Элипазга амалыкты төрөп берген. Эйсаптын аялы Аданын уулдары ушулар. Ребуэлдин уулдары Нахат менен Зерах, Шама менен Миза, булар Эйсаптын аялы Басматтын уулдары.
Bular Eysaptın ayalı Sibondun uulu Ananın kızı Olibama'nın uulları bolgon. Al Eysapka Ceyüştu, Jalomdu jana Koraktı törüp bergen. Muna bular Eysaptın uullarının başçıları. Eysaptın tunuulu Elipazdın uulları Teyman başçı, Omar başçı, Sepo başçı, Kenaz başçı, Korak başçı, Gatan başçı, Amalık başçı. Bular Edom yerindeki Elipazdın başçıları. Bular Adanın uulları. Eysaptın uulu Ragail'din uulları bular. Nahat başçı, Zerah başçı, Şama başçı, Miza başçı. Bular Edom yerindeki Rebuel'din başçıları. Bular Eysaptın ayalı Basımattın uulları. Eysaptın ayalı Olibama'nın uulları bular. Ceyüş başçı, Jalom başçı, Korak başçı. Bular Eysaptın ayalı Ananın kızı Olibama'nın başçıları. Bular Eysaptın uulları jana alardın başçıları. Bul Edom özü. Bul jerde yaşagan Horilik Seyir'din uulları bular. Lotan, Şobal, Sibon, Ana, Dişan, Eyser jana Dişon. Bular Edom yerindeki Seyir'din uulları, Horiliklerden başçıları. Lotandın uulları Hori menen Eyman bolgon. Alemi Lotandın karındaşı Timna. Şobaldın uulları bular. Alban, Manahat, Eybal, Şepo jana Onam. Sibondun uulları bular. Aya menen Ana. Atası Sibondun eşeklerin kaytarıp жүрüp çöldögi жылуу suunu tapkan Ana uşul. Ananın baldары bular. Dişon jana Ananın kızı Olibama. Dişondun uulları bular. Hemdan, Yeşpan, Yitran jana Keran. Eyser'din uulları bular. Bilan, Zaaban jana Akan. Dişandın uulları bular. Us jana Aran. Bular Hori başçıları, Lotan başçı, Şobal başçı, Sibon başçı, Ana başçı, Dişon başçı, Eyser başçı, Dişan başçı. Uşular Seyir yerindeki Hori başçıları. İsrail uullarının padişaçılık kılıusынан murda Edom yerinde padişaçılık kılgan padişalar bular. Edomdo Beyerdun uulu Bela padişaçılık kılgan. Anın şaharının atı Dinaba. Bela ölgöndөн keyin anın orduna Botsralık Zerahtın uulu Jovap padişa boldu. Jovap ölüp anın orduna Teymandıktardın jerinden Huşam padişa boldu. Huşam da ölüp anın orduna Maab talasında Midyandıktardı jengen Bıdattın uulu Adat padişa boldu. Anın şaharının atı Abıt. Adat da ölüp anın orduna Masreikadan çıkkan Samıla padişa boldu. Samıla da ölüp anın orduna Darya jegindegi Rehabotton çıkkan Şabul padişa boldu. Şabul da ölüp anın orduna Akbardın uulu Baal Kanan padişa boldu. Akbardın uulu Baal Kanan da ölüp anın orduna Hadar padişa boldu. Anın şaharının atı Pabo, ayalının atı Meytabel. Al Meyzaaptın uulu Matreyda'nın kızı. Bular uruları boyunca, cerleri boyunca, atları boyunca Eysap başçılarının atları. Timna başçı, Alba başçı, Jeteyt başçı. Olibama başçı, Eyla başçı, Pinon başçı, Kenaz başçı, Teyman başçı, Mipsar başçı, Magdiyel başçı, İran başçı. Alar Edom başçıları, özleri eylik kılgan jerdegi ayıl kışlaktardın başçıları. Bul Edomduktardın atası Eysap. 6. bölüm. İsa al жерден çıkıp öz yerine geldi. Şakirtleri de anı menen gelişti. İşembi günü İsa sinagogada eldi okuta başladı. Oşondo anı okup жаткандардын көпчүлүгү таң калып, мунун баарын ал кайдан билет? Ага мындай акылмандыкты ким берген? Мындай кереметтерди ал кантип жасап жатат? Бул жыгач уста İsa эмеспи? Бул Мариямдын уулу, Жакыптын, Жусуптун, Жүйүттүн жана Шимондун бир тууганы эмеспи? Анын карындаштары бул жерде биздин арабызда эле жүрүшөт го дешти. Ошентип алар İsa'ны кабыл алгылары келген жок. İsa bolsa аларга пайгамбарды өз жеринде, өзүнүн туугандарынын арасында, өз үйүндө гана сыйлабайт деди. İsa бул жерде кээ бир эле оорулуулардын үстүнө колун коюп, аларды айыктыргандан башка эч кандай керемет көрсөткөн жок. Элдин ишенбестигине таң калды. Анан тегеректеги айыл кыштактарды кыдырып элди окутту. Анан ал 12 шакиртин чакырып алып, аларга жиндердин үстүнөн бийлик берди да эки-экиден кылып жөнөтө баштады. Аларга мындай деп осуят кылды: жолго таяктан башка эч нерсе албагыла. Баштыкта, тамакта, белиңерге жес тыйында түйүп албагыла. Бутуңарга сандал кийгиле, эки сыйра кийим албагыла. Анан дагы мындай деди: бир жерге барганыңарда кайсы үйгө кирсеңер да ал жерден кеткиче ошол үйдө калгыла. Эгерде кайсы бир жерде силерди кабыл алышпаса, силерди угушпаса, ал жерден чыгып бара жатканда аларга каршы күбөлөндүрүү болуш үчүн бутуңардын чаңын күйүп койгула. Силерге чындыкты айтып коеюн, сот күнүндө ошол шаарга караганда Содом менен Аморго жеңилирээк болот. Ошентип шакирттер жолго чыгышты да адамдарды тобо кылууга чакыра башташты.
көптөгөн жин ооруларынын ичинен жиндерди кууп чыгарып, көптөгөн оорулууларга май сыйпап, аларды айыктырып жатышты. Исанын ысымы белгилүү болуп калгандыктан падыша Ирод да ал жөнүндө угуп, бул чөмүлдүрүүчү жакан, ал тирилиптир, ошондуктан кереметтерди көрсөтүп жатат деди. Кээ бирөөлөр бул Ильяс пайгамбар дешсе, дагы бирөөлөр бул деле пайгамбарлардын бири дешти. Ирод болсо бул сөздөрдү угуп, бул мен башын алдырган жакан, ал тирилиптир деди. Ирод өзүнүн бир тууганы Филипптин аялы Иродияны алып алганда жакан бир тууганыңдын аялын албашың керек болчу деп айткан. Ошондуктан Ирод киши жиберип, жаканды карматып түрмөгө олтургузуп койгон эле. Иродия болсо жаканга ачууланып, аны өлтүргүсү келген, бирок өлтүрө алган эмес. Анткени жакандын адил, ыйык адам экенин билген Ирод андан коркчу, ошондуктан аны коргоп жүрчү. Көп иштерди анын кеңеши боюнча кылып, анын сөзүн кунт коюп угар эле. Ирод өзүнүн туулган күнүн белгилөө үчүн өзүнүн төрөлөрү, миңбашлары, Галилея аксакалдары үчүн той өткөрдү. Ошол күнү Иродия үчүн ыңгайлуу учур келди. Тойдо Иродиянын кызы бийлеп берди. Бул Иродко жана анын конокторуна жагып калды. Ошондо падыша кызга каалаганыңды сура, сураганыңды берем деди. Анан ага сураганыңды берем, алган эмес, падышачылыгымдын жарымын берем деп ант берди. Кыз барып энесинен эмнени сурайын деп сурады. Чөмүлдүрүүчү жакандын башын сура деди энеси. Кыз ошол замат шашылыш түрдө падышага келип, мага азыр чөмүлдүрүүчү жакандын башын идишке салдырып келип бер деди. Буга падыша капа болду. Бирок коноктордун алдында ант берип койгондугу үчүн кыздын сураганын орундатпай кое алган жок. Падыша ошол замат өзүнүн жас оолун жиберип, жакандын башын алып келүүнү буйруду. Жас оол түрмөгө барып, жакандын башын алды да идишке салып, кызга алып келип берди. Кыз аны энесине алып барып берди. Муну уккан жакандын шакирттери келишти да, анын сөөгүн алып, мүрзөгө коюшту. Элчилер Исанын жанына чогулуп, ага баарын, эмне кылышканын, элди эмнеге үйрөтүшкөнүн айтып беришти. Иса аларга өзүңөрчө бөлүнүп, ээн жерге баргыла да, бир аз эс алып алгыла деди. Анткени келген кеткендер көп болгондуктан, алардын тамактанууга да убактысы жок эле. Ошондо алар өздөрүнчө бөлүнүп, кайык менен ээн жерге кетишти. Бирок эл алардын кетип бара жатканын көрүп калды. Бул жөнүндө көптөр билишти. Шаарлардан жөө чыккан элдин баары алар бара турган жакты көздөй чуркап, алардан мурда барып калышты. Иса кайыктан түшкөндө көп элди көрүп, аларга боор урду. Анткени алар койчусу жок койлордой эле. Иса аларга көп нерсени үйрөтө баштады. Бир топ убакыт өткөндөн кийин анын шакирттери жанына келип, бул ээн талаа экен, кеч да кирип кетти. Элди тарат, алар тегеректеги айыл кыштактарга барып өздөрүнө нан сатып алышсын. Алардын жей турган эч нерсеси жок дешти. Иса болсо, аларга тамакты силер бергиле деп жооп берди. Шакирттери Исага, биз эмне аларды тамактандыруу үчүн 200 динарийге нан сатып келелүү дешти. Иса аларга, силерде канча нан бар, барып карагылачы деди. Алар билип келип, 5 нан 2 балык бар экен дешти. Ошондо Иса аларга элди топ-топ кылып бөлүп чөптүн үстүнө отургузууну буйруду. Эл 100дөн 50дөн болуп катар-катар отурушту. Иса 5 нан жана 2 балыкты алды да асманды карап Кудайга ыраазычылык билдирди. Анан нанды сындырып элге таратыш үчүн шакирттерине берди. 2 балыкты да бардыгына бөлүп берди. Бардыгы тое жешти. Артып калган нан менен балыкты чогултканда 12 себет толду. Тамактанган эркектердин саны 5000ге жакын эле. Ошондон кийин Иса өзүнүн шакирттерине кайыкка түшүп менден мурун наркы өзгө Бетсаида шаарына баргыла деп буйруду. Өзү болсо элди таратуу үчүн калып калды. Элди таратып жибергенден кийин сыйыныш үчүн тоого кетти. Кеч киргенде кайык көлдүн ортосуна жетип калган эле. Иса болсо жээкте жалгыз турду. Ошондо ал шакирттеринин кыйынчылык менен сүзүп бара жатышканын көрдү. Анткени шамал аларга каршы согуп жаткан эле. Болжол менен түнкү 4-чү күзөт убагында Иса көлдүн үстү менен басып, шакирттерине жакын келди да алардын жанынан өтүп кетмекчи болду. Көлдүн үстүндө басып келе жаткан Исаны көргөн шакирттер аны элес деп ойлоп кыйкырып жиберишти. Анткени бардыгы аны көрүп коркуп кетишкен эле. Бирок Иса ошол замат аларга коркпогула, бул менмин, үрөйүңөр учпасын деди. Иса алардын кайыгына түшөр менен шамал басылды. Шакирттер өздөрүнчө аябай таң калышты. Анткени алар нан менен болгон кереметти түшүнүшкөн эмес, себеби алардын жүрөгү таш болуп калган эле. Алар көлдүн наркы өзүнө, Генесарет жерине сүзүп өтүп, жээкке токтошту. Алар кайыктан түшкөндө ал жердин тургундары Исаны дароо таанып, ошол аймакты аралап чуркап кабарлап чыгышты. Ошондо Исанын кайсы жерде экенин уккандар оорулууларды төшөгү менен көтөрүп келе башташты. Ал кайсы гана жерге барбасын, айылда болобу, шаарда болобу, кыштакта болобу, оорулууларды ачык жерлерге жаткырып, анын кийиминин бир четине эле кол тийгизүүгө уруксаат сурап жатышты. Ага колун тийгизгендер айыгып жатты.
Экинчи бөлүм. Бир күнү Кудайдын уулдары Теңирдин алдында туруш үчүн келишти. Алар менен кошо шайтан да келди. Ошондо Теңир шайтандан "Сен кайдан келдиң?" деп сурады. Шайтан Теңирге "Мен бүрт жер жүзүн аралап айланып чыктым" деп жооп берди. Теңир шайтанга "Сен менин кулум Айыпка көңүл бурдуңбу? Анткени жер жүзүндө андай адам жок. Ал кемчиликсиз, адилеттүү, Кудайдан корккон, жамандыктан алыс жүргөн адам. Ал ушуга чейин өзүнүн кемчиликсиздигинде бек турат. Сен болсо аны жазыксыз жерден өлтүрүш үчүн мени ага каршы тукурдуң" деп айтты. Шайтан Теңирге мындай деп жооп берди: "Тери үчүн тери, адам өз жаны үчүн колунда эмне болсо, ошонун бардыгын берет. Бирок сен анын денеси менен сөөгүнө колуңду тийгизип көрчү, ал сени даңктаар бекен." Ошондо Теңир шайтанга "Мына, ал сенин колуңда, бирок анын жанына тийбе" деп айтты. Ошентип шайтан Теңирдин алдынан кетип, Айыптын таманынан төбөсүнө чейин өтө оор пес оорусун каптатты. Ал денесиндеги пес оорусун кырып салыш үчүн карапа сыныгын алып гүлгө отурду. Ошондо ага аялы: "Сен дагы эле өзүңдүн кемчиликсиздигиңде бек турасыңбы? Кудайга акарат келтир да өл" деди. Бирок ал аялына: "Сен акылсыз аялдай сүйлөп жатасың. Кудайдан биз жакшылыкты кабыл алып, жамандыкты кабыл албай коебузбу" деди. Ушунун баарына карабай, Айып тили менен күнөөгө баткан жок. Айыптын 3 досу, Теймандык Элипаз, Шухтук Билдат жана Наамалык Сопар анын башына түшкөн бул кыйынчылыктардын баарын угуп, ар бири өз жеринен келишти. Алар анын кайгысын бөлүшүш үчүн, аны сооротуш үчүн чогулушту. Алар Айыпту алыстан көргөндө таанышкан жок. Жакындаганда өкүрүп бакырып боздоп ыйлашты. Ар бири өз кийимин айырып, башынан өйдө топурак чачышты. Алар 7 күн, 7 түн аны менен бирге жерде отурушту. Эч кимиси бир ооз сөз сүйлөгөн жок, анткени анын кайгысы өтө оор экенин көрүштү. 6 бөлүм. Буга эмне демекчибиз? Кудайдын ырайымы көбөйүш үчүн биз күнөө кыла беришибиз керекпи? Албетте жок. Биз күнөө үчүн өлгөнбүз. Кантип дагы эле күнөө кылып жашай бермек элек? Силер Машаяк Ыйсага чөмүлдүрүлгөн биз баарыбыз анын өлүмүнө чөмүлдүргөнүбүздү билбейсиңерби? Машаяк атасынын даңкы менен өлгөндөрдүн арасынан кандай тирилтилсе, биз да жаңыча жашашыбыз үчүн өлүмгө чөмүлдүрүлүүбүз аркылуу аны менен бирге көмүлгөнбүз. Аныкындай өлүм аркылуу аны менен бириксек, анда аныкындай тирилүү аркылуу аны менен биргебиз. Анткени күнөөкөр табиятыбыз жок болуш үчүн, мындан ары күнөөнүн кулдары болбошубуз үчүн эски табиятыбыз Машаяк менен бирге айкаш жыгачка керилгенин билебиз. Анткени өлгөн адам күнөөнүн бийлигинен бошотулган. Эгерде биз Машаяк менен бирге өлсөк, анда аны менен бирге жашаарыбызга да ишенебиз. Себеби өлгөндөрдүн арасынан тирилген Машаяк кайра өлбөй турганын, эми өлүм анын үстүнөн бийлик жүргүзбөй турганын билебиз. Анткени ал өлгөндө күнөө үчүн бир жолу өлдү. Эми жашаганда Кудай үчүн жашайт. Ошондой эле силер да өзүңөрдү күнөө үчүн өлүкбүз, Теңирибиз Машаяк Ыйса аркылуу Кудай үчүн тирүүбүз деп эсептегиле. 12. Ошентип дененин күнөөлүү кумарларына баш ийбешиңер үчүн күнөө силердин жок боло турган денеңерге бийлик жүргүзбөсүн. Дене мүчөлөрүңөрдү күнөөгө адилетсиздиктин куралы катары бербегиле. Тескерисинче, өлгөндөрдүн арасынан тирилгендер катары өзүңөрдү жана дене мүчөлөрүңөрдү Кудайга адилеттиктин куралы катары бергиле. Күнөө силердин үстүңөрдөн бийлик жүргүзө албайт, анткени силер мыйзамдын бийлиги астында эмес, Кудайдын ырайымынын астындасыңар. Эмне кылабыз? Биз мыйзамдын бийлиги астында эмеспиз, ырайымдын астындабыз деп күнөө кыла берелиби? Албетте жок. Өзүңөрдү тил алчаак кулдар катары кимге тапшырып берсеңер, кимге баш ийсеңер, ошонун кулдары болоруңарды билбейсиңерби? Ошол сыяктуу эле силер өлүмгө дуушар кыла турган, күнөөнүн же адилдикке жеткире турган тил алчаактыктын кулдары болоруңарды билбейсиңерби? Бирок Кудайга ыраазымын, силер мурун күнөөнүн кулу болсоңор да, эми өзүңөр кабыл алган окутууга чын жүрөктөн баш ийип калдыңар. Ошентип силер күнөөнүн бийлигинен бошотулуп, адилеттиктин кулу болуп калдыңар. Мен силердин күнөөкөр табиятыңардын алсыз экендигин эске алып, адамдык ой жүгүртүү менен айтып жатам. Силер мурун мыйзамсыз иштерди жасоо үчүн дене мүчөлөрүңөрдү ыпластыктын жана мыйзамсыздыктын кулу кылгансыңар. Азыр болсо ыйыкталышыңар үчүн дене мүчөлөрүңөрдү адилеттиктин кулу кылгыла. Анткени силер күнөөнүн кулу болуп жүргөн убагыңарда адилеттикке баш ийчү эмессиңер. Ошол убакта силерде кандай жемиш бар эле?
азыр өзүңөр уялып жаткан иштер эле. Анткени алардын натыйжасы өлүм. Азыр болсо силер күнөөнүн бийлигинен бошотулуп, Кудайдын кулдары болуп калдыңар. Силер бере турган жемиш ыйыктык, анын аягы түбөлүк өмүр. Анткени күнөө үчүн жаза өлүм, ал эми Кудайдын белеги, Теңирибиз Машаяк Ыйса аркылуу бериле турган түбөлүк өмүр.